Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар, студияда Мадина Айдарова. Бүгүн АКШнын Мэриленд штатындагы американский горки аттракционунда өзгөчө кырдаал катталды. 24 адам 14 метрлик бийиктикте калып калышты. Тез арада келген өрт өчүргүчтөр тобу адамдарга алгач ысыктан сактануу үчүн кол чатыр беришип, андан соң бирден түшүрүштү. Бул кырдаалга байланыштуу жабыр тарткандар жок. Режеп Тайип Эрдоган Туркиядагы президенттик шайлоону утуп чыкты. Туркиянын маалымат каражаттарынын кабарлоосуна караганда, бюллетендердин 90% саналышынын жыйынтыгына ылайык президенттикке талапкер Режеп Тайип Эрдоган шайлоочулардын 52% добушун алууга жетишкен. Туркияда биринчи жолу президент эл тарабынан түз шайланды. Өлкөнүн 53 миллион шайлоочусунун 77% шайлоого катышканы кабарланууда. Эң аз дегенде Ирандагы авиакатастрофадан 9 адам көз жумду. Сипахан авиакомпаниясынын учагы Тегерандан Табас шаарына учмак. Бирок абага көтөрүлгөндөн бир нече мүнөт өткөн соң өлкөнүн чыгыш бөлүгүндө учак жарылып кеткен. Такталбаган маалыматтар боюнча ичинде 50ге жакын адам болгон. Азырынча бул тууралуу башка маалыматтар жок. Курд отряды Ислам мамлекети армиясына каршы күрөш жүргүзүп, Гвер жана Макмур шаарларын өз карамагына алышты. Америкалыктар сунниттерге каршы авиасоккулардан кийин курдтөрдүн биринчи жеңиши. Курдтөр АКШнын соккуларына байланыштуу жеңгендерин айтышууда. Акыркы 2 күндүн ичинде АКШ радикал исламчылдар тарапка бир нече авиасокку урган. Ал арада Иракка Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус учуп келди. Ал Багдадта жана Курдистандын борбору Эрбилде болду. Фабиус аскерлерге каршы күрөшүп жаткан ирактыктарга эң негизгиси моралдык жактан жардам көрсөтүү жөнүндө убада берди. Аскердик тараптан биз аралашуудан алыспыз, дейт Лоран Фабиус. Бирок бир жонунан жалпылап айтканда биз өз досторубузду эч качан таштабайбыз. Ошол эле учурда Курд каналдарынын биринде Синджар тоолуу аймагына качкан качкындарга гум жардам таратылып жаткандыгы тууралуу кадрлар таратылат. Таратып жаткандар өз өмүрүн курмандыкка чалгандар. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына таянсак, Синджандын аймагында 40 миңге жакын качкындар суу жана тамак ашы жок отурушат. Израиль жана Палестин топтору 11 августта караган түнү ок атууну токтотууну макулдашты. Тараптар бүгүн тынчтык келишимин Каирде сүйлөшүүгө чогулмакчы. Египеттин ортомчулугу менен ок атууну токтотуу өткөн жумада да макулдашылган. Бирок тараптар аны сактаган эмес. Газадагы бир айдан бери уланып жаткан согуштан 2000 тегерегинде адам өлүп, алардын 1900-ü палестиндер экени Бириккен Улуттар Уюму маалымдоодо. 10 августта президенттер Ильхам Алиев жана Серж Саркисян Сочиде тоолуу Карабак жаңжалын сүйлөшүү үчүн президент Владимир Путин менен жолугушту. Владимир Путиндин сөзүнө караганда, Азербайжан жана Армениянын жаңжалды тынчтык жолу менен чечүүнү көздөгөн эриктери бар. Азербайжан президенти Ильхам Алиев узакка созулуп келаткан чатак жөнгө салынышы керектигин билдирген. Ал эми Армян президенти Серж Саркисян биз мурдатан бери эле бул чатакты аскердик жол менен чечилбесине ыңалынып келатабыз. Азырда бири-бирибизди айыптай берсек, узак убакыт бою бул чатак чечилбейт. Тоолуу Карабакты акыркы кезде кырдаал кайрадан курчуп, Азербайжан жана Армян атышуусунан 20-дан кем эмес адам өлдү. Ушуну менен жаңылыктар топтому аягына жетти. Саламатта калыңыздар.